Ааламдашуу процессиндеги кыргыз коомчулугуна мамлекеттик идеологияны түшүндүрүү, таркатуу маселеси талкууланды. Окумуштуулардын айтымында замандын агымына жараша интеллектуалдык, маданий, социалдык, экономикалык багытты алга жылдыруунун жаңыча багытын кабыл алуу керек. 2022 жылда дегеле мындан аркы келечегибизде кайсы урандын, кайсы чакырыктын астында иш алып барабыз, кандай пикирлер менен макул болобуз, кандай идеологиялык, маданий, улуттук, нарктуулук, баалуулуктарды кантип өнүктүрөбүз. Учурдагы акыбалда ошо сөздөрдү айтсак элдин кулагына жетеби? Айтпай койсок эмне болот? Айтсак кантип айтыш керек, кантип жеткиликтүү кылыш керек? Мына ушул ойлорду, ушул иш-аракеттерди ишке ашыруу үчүн ушундай пикирин укканы жолугушуп атабыз. Саясат талдоочулар, окумуштуулар, тарыхчылар жана маданият өкүлдөрү бир жыйында өз ойлорун ортого салышты. Интеллигенция өкүлдөрүнүн белгилешинче, бул маселеге интеллектуалдык чөйрөнүн иштеши, алардын баасы зарыл болуп турат. Кыргызстанда болуп аткан өзгөрүүлөр, ушу дүйнөдөгү өзгөрүүлөр ачык көрсөтүп тургандай, идеологиялык багыт, системалуу изилдөөлөр, ага илимий мекемелердин, билим берүү мекемелеринин аралашканы абдан зарыл экендиги көрүнүп турат. Азыр ар бир Кыргызстандын айылында, илим окуу мекемелеринде мен улуттук идеологияны даярдадым, ушул вариант боюнча өнүгүш керек деген адамдар да пайда болду. Бирок ошону терең илимий негизде иштеп чыгып, сунуштоо болгон. Мамлекеттик идеологиянын негизинде улуттук саясат болушу керек. Идеологияны ар бир эле уюм аткара бербейт. Аны мамлекет жайылтышы керек. Себеби аны аткаруу, жайылтуу үчүн каражат мамлекеттин колунда. Жыйынтыктап айтканда, мамлекеттик идеология боюнча доктрина зарыл. Доктрина дегенибиз бул теориялык жана практикалык жактан негизделгенде. Ошонун негизинде бүт баары тең иштеп чыгыш керек. Анан эми мамлекетте идеологияны түзүш үчүн бизде улуттук жакшы идеялар бар. Ошо улуттук идеяларды пайдаланышыбыз керек. Идеологияны жайылтууда кошуна өлкөлөрдүн тажрыйбасын да карап көрүү керек. Союз таркагандан кийин Россия, Казакстан дагы бир катар өлкөлөр өз идеологиясын иштеп чыгып, өнүгүү жолуна түшкөнүн белгилешет жыйын катышуучулары. Кыргызстанда идеологияны манаска, мамлекеттик тилге байлай берүү туура эмес. Себеби бул бөлүп жарылууга алып келет дешет окумуштуулар. Андыктан туура жана иштей турган идеологияны иштеп чыгуу зарыл. Анара Мамбеткадырова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.